Нур телеканалын чыгармачыл тобуна каршылык көрсөтүп жаткан бул жарандар шаар ичиндеги молочный тамактануучу жайдын кызматкерлери. Визитер элдик долбоорунун кезектеги чыгарылышын тартуу үчүн чыгармачыл топ аталган жайга багытын бурган. Бирок тамактануучу жайдын ээлери операторлорго ички көрүнүштү тартууга жана маалымат берүүгө каршылык көрсөтүшкөн. Частный заведение болса, анда өзүңүз жап алып туруп, үй бүлөңүз менен тамактаныңыз. Бул жерде сиздер кардарлар менен иштеп атасыздар. Пожалуйста, леки мен сизди койсом кирасыздар. Бер частный заведение. Сизден уруксат сурабай эле биз кире беребиз. Долбоордун негизги максаты тамактануучу жайлардын санитардык абалы жана азык-түлүктөрдүн туура сакталышы, коомду тейлеген жайлардын ички ашканасын ачыкка чыгарууга багытталган. Бул убакка чейин айрым тамактануучу жайлар каршылык көрсөтүшкөн. Ага карабай көрсөтүү алкагында ички көрүнүштөр ачыкталып, талапка жооп бербеген жагдайлар орун алган болчу. Элди тейлеген жайдын ички көрүнүшүн ачыктагысы келбеген бул окуя кардарлардын да нааразычылыгын пайда кылды. Анан сиздер айтып атасыздар, мына уксаңыз, жок, мен угуп отуруп, мындай жүрөгүм чыдабай келдим да. Бул жер коомдук жай болуп атпайбы? Тем более ковид болуп атат да. Ошон үчүн мисалы без маска жүрөсүңөр мисалы да. Тамагыңызды айып жок, мен масканы мен сыртка чыкканда, банкада тамак жеп атып туруп, анан жаап калам да. Жок, сен мага вопрос берме. Жок, сенин сүйлөгөн сөзүңө мен айтам да. Коомдук бул частный биз ачып киргизе албайбыз деп атасың. Эмнеге сен ушу бир жашыра турган бир нерсең бар үчүн ошон үчүн киргизе атасың. Мен бак ошон жок, эжелебей турсаңыз мен уккан нерсемди айтып коеюн. Сиз хозяин экенсиз түшүнүп атам. Долбоордун алып баруучусу тамактануучу жайдын ээсине программанын максатын түшүндүрүүгө аракет кылган, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Текшерүүгө мүмкүн деген бир канча документти көргөзгөнүнө карабай, алып баруучуга тоскоолдук жаратышкан. Мындан улам чыгармачыл топ керектүү кызматтын келип чара көрүш үчүн милиция чакырууга аргасыз болушкан. Таныштырдык албетте. Мен киргизе албайм. Мына беренемен бир сер таанышпасаңыз окусаңыз. Окуганым билан сиз түшүнүң. Жок, Бер частный заведение. Мен киргизем. Частный заведение болмой, бир жерде коомдук жай болуп эсептелет да. Эмне сиз тейлеп атасыз. Узактарга адам киргенден коомдук жай болуп эсептелет. Негизинен тамактануучу жайга кирген ар бир жаран кандайдыр бир күмөндүү жагдайлардан улам тейлеп жаткан кызматкерлердин жана тамак даярдаган ашпозчулардын санитардык китепчелери менен таанышууга укуктуу. Кардарлар талап кылган керектүү маалыматтарды тамактануучу жайдын ээси же иш алып барган жарандар камсыздап берүүгө милдеттүү экенин санэпид кызматкерлери айтышат. Санитарный книжкаң барбы деп сурашка укугу бар. Себеби ал адам жөтөлүп, ыкшып эле жөтөлүп аткан болсо, туберкулез эмеспи деген эме ойлошу мүмкүн да адам өзү сурашка укугу бар. Эми ал жарандардын укугу өзүнүн укугу, эмнени сураса дагы ал жаран катары кайрылып сураса болот. Себеби ал жерге акча төлөп жеп аткандан кийин тамакты ал киши сураганга акысы бар бит бар жок. Бул жолку долбоор бул тамактануучу жайга жөн жайдан барган эмес. Ошол күнү биздин редакциябызга жогорудагы аталган тамактануучу жайдын кызматкерлерине нааразы болуп, WhatsApp тиркемеси аркылуу видео кайрылуу келип түшкөн. Официанткасы бар экен, бул бизге кыйкырып жатат, мына эжекен. Мына кыз бизге карады, бирок мына официантка бизге кыйкырып атат. Белгилей кетсек, Нур телеканалынын визитер элдик долбоору облустагы тамактануучу жайлардын тазалыгын, ашканадагы эт азыктарына болгон сертификаттардын, кызматкерлердин медициналык китепчелерин, продукцияга коюлуучу маркировканы жана жалпы кызматкерлердин санитардык нормаларды так аткаруусун чагылдырууга багытталган көрсөтүү. Телеканалдын кызматкерлерине жасалган орой мамиле, ишмердүүлүгүнө болгон тоскоолдуктар жана ар намысына шек келтиргендиги боюнча укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми ашкананын ишмердүүлүгүн жашырган жекешкерге кандай чара көрүлөөрүнө алдыда көз салып ачыкка чагылдырып турабыз. Аткашардан Элдар Өмүрбек уулу, Нур. Элдик долбоору Азамат Масалиев көчөсүндө жайгашкан молочная кафесин силерге сунуш кылбайт. Кирбеңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Демек жашыра турган бир нерселери бар.